Академиктин атындагы стипендия тапшырылды. Ош технологиялык университетине караштуу Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунда салткайланган академик Бектемир Мурзыбраимов атындагы стипендияны тапшыруу аземи болуп өттү. Иш-чарага Ош технологиялык университетинин ректору доцент Жамболот Турсунбаев катышып, студенттерди бул ийгиликтери менен куттуктады жана институттун алдыңкы студенттерине ардак грамотасын тапшырды. 21 тайпасы студенти Кулушев Нурсултан Нурмаматов сыйланды. Ошондой эле иш-чарага институттун профессордук окутуучулар курамы, студенттер, ата-энелер, райондун ардагер мугалимдери катышты. Иш-чара концерттик программа менен коштолуп, майрамдык маанай тартууланды. Бул нерсеге мен биринчи курстан бери көп аракет жасадым. Илимий конференцияларга катыштым. Илимий докладдарды жаздым, презентацияларды кылдым. Казакстанга чейин онлайн конференция кылдым, Россияга чейин онлайн конференциялардан өттүм. Цифровизация боюнча докладдарды жазгам, жана экологический аудитор боюнча көп жазгам. Агайыбыз быйыл ушул 85 жашка чыкса дагы 2010 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин стипендиясын ыйгарып келет. Ушул стипендиясын ыйгаруу менен бул студенттерибизге абдан чоң үмүт болот экен. Бул ошол кайрадан кайра жакшы окууга, алдыга умтулууга студенттерге ушундай чоң демилге болуп эсептелинет. Аталган стипендия окуунун мыктыларына, спорттук, маданий жана коомдук иштерге активдүү катышкан 6 студентке 3000 сомдон берилет. Студенттерге кааларым ушу окуулары мыкты болсун, мындан дагы ата-энелерин кубантып, окуткан мугалимдерин кубантып, өздөрү мындан дагы чоңураак ийгиликтерге жетишсин. Стипендия алган мына көп жылдан бери ушул стипендия берилип келе жатат менин атымдагы. Ошолордун бир тобу бир Кыргызстанда эле эмес, чет өлкөлөргө чейин мындай иштегендери бар да. Мен фамилиясын баардыгын санап отурбайм. Бул стипендия алган студенттер гана эмес, жалпы эле студенттердин келечеги чоң. Алдына максаттары абдан зор. Ошол максат тилектерин аткарса, ата-энелерин тилектерин аткарган болот.